Бүгүн кыргыздардын ич арадагы комментарий, көрө албастык, биримдик, ынтымак жөнүндө сүйлөшкүм келди. Соцсеттерде, баракчаларда, интернет баракчаларында аябай көп байкап жүрөм туугандар. Шундай бир кайдандыр бир откуда это, не знаю, бири-бирине болгон көрө албастык, ач көздүк, тебелегендик, тепсегендик. Откуда ушунча ненависть да бири-бирине? Туугандар, Айсулуу алыс кетпей коелу, Айсулуу медал алгандачы, ким сыймыктанды эле? Ким жүрөгү менен ошого болеть этип утуп алсын деди эле? Кыргыз эле болгон да турабы? Же бөлөк улут болду беле? Же бөлөк бирөө ошону болеть этип ушу биздин жүрөгүбүз ооргандай оорду беле? Алыс кетпей эле коелу, ошол эле ак жол Олимпиадада күрөшкөндө кимдин жүрөгү ооруду? Кыргыздын эле жүрөгү ооруда турабы? Ошону менен кошо күрүшүп медалга жетпей жеңилип калганда канча адам ыйлаганга чейин бар. Ошондо кимдин ыйлагысы келди? Бир эле Кыргыздын да. Бирок күмүш медал үчүн баарыбыз чын жүрөктөн кубандык. Бөлөк улут келип, бөлөк бирөө келип, бөлөк жарандар келип бизди колдогон жок да турабы? Ошондуктан комментарийде дагы, бирөөнүн ийгилигинде дагы бир кыргыздын кичинекей жетишкендигинечи биз кубанбасак, биз колдобосок, биз жакшы сөз жазбасак ким жазат? Урганы да жок да. Ошондуктан өсөр улуттун балдары бири-бирин баатыр, залкар дейт экен да. Өлөр улуттук болсо бири-бирин сөгөт, басында тебелейт экен да. Тааныбаган эле бирөөгө, иш кылбаган бирөөгө, сапар кылбаган бирөөгө неге анча ненависть, анча начар нерсе жазасыңар? Туура эмес кылган болсо дагы өзүнө чалып, сүйлөшүп иштеп бүтүрүш керек. Бирөөнү көрө албастык менен сен ийгиликке жетпейсиң. Ач көздүк менен сен байыбайсың да. Ичкүйдүүлүк менен ички дүйнөңдүн кеңейте албайсың. Ошондуктан кыргыз жөнүндө Манас китебин окуп, кыргыз жөнүндө китептерди окуп, бири-бирибизди колдогонду үйрөнсөкчү, ушундай жакшы нерсе болчу. Бирөөнү колдогон, бирөөнүн ийгилигине кубанган, бул аябай бийик нерсе. Адамдын бул дүйнөгө Кудай жараткан нерсенин бир маңызын сезе турган нерсе да. Ошону баарыбыз сезели. Бири-бирибизди колдойлу,